Soyuz mezgilinde Soyuz menен жашап көп билинген эмес. Soyuzdan bölünüp çıkkandan keyin biz tupik mamlakette kalganımızda eşçak менен баягы темир жолубузда, автожолубузда Казакстан, Россия аркылуу дүйнөгө чыгат экенибиз билинди. Эми азыр бул жолду салып алсак, биз дүйнөгө эшигибиз ачылат. Мына ошондо биз толук көз карандысыз мамлекетпиз деп айта алсак болот. Бул жолду эле бир 4-5 жылдын ар жак бер жагы бүтүрөбүз. Мына быйыл августтун аягында барып баштайбыз. 3 президент капсула салып туруп старт беребиз курулушуна. 4-5 жылдын ичинде эме болот деги ал бүтөт. Анан кийин ички жолубузду алып келтабыз. Азыр бир 30-40 километрге жакындап калдык. Кочкорго жакындап калдык. Кара кече аркылуу Макмалга алып келип кошобуз дагы ички темир жолубуз дагы биригет түндүк түштүк менен. Альтернативный жолубузду эмдиги жыл ачабыз. Билесиңер, бул жылдын аягы же аркы жылдын ошо ортосуна чейин. Силер Жалал-Абадтан азыр Бишкекке 10 саат, 12 саатта барып аткан болсоңор, балыкчыга 4 саатта кирип барасыңар. Кийин ал жол менен поезд жолда жүрүп калат. Макмал аркылуу, Жалал-Абадтан Макмал аркылуу балыкчыга. Эгемендүүлүк ачылат деп ачып коюңуз. Эгемендүүлүк ачылат деп атат, ачып коюңуз ошо. Деген эми туннел көбүрөөк колду алат экен, ошолор кармап атат, туннел кармап атат. Колдон келсе бүтсөк ачабыз да, жаа отуруп эмне кылмак, ачып бергенбиз.